Саламатсыңарбы, менин окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Кыргыз тили 3 класстарда. Окуу куралдарыңарды даярдагыла. Даяр болсо, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы окуучунун бир күнү деп аталат. Балдар, силер бир күнүңөрдү кантип өткөрөсүңөр? Класстерди толтургула. Толтурдуңарбы? Азаматсыңар. Эми сүрөттөрдү карагыла. Алар эмне кылып жатышат? Балдар, кимдерге жардам берип жатат? Туура айтасыңар. Алар улууларга жардам берип жатат. Бүгүн сабакта сылык сөздөрдү өз кебиңерде туура колдонууга үйрөнөсүңөр. Улууга урмат деген эмне экендигин түшүнөсүңөр. Улуу адамдарга урмат, сый мамиле кылуу керек экендиги жөнүндө тыянак чыгарасыңар. Жаңы сөздөргө көңүл бургула. Сөздөрдү мени менен чогуу кайталап айткыла. Туура айтканга аракет жасагыла. Улуу, улуу. Бул сөздүн антоними кичүү. Улууга урмат, улууга урмат. Жардам, жардам. Чачылган, чачылган. Бул сөздүн антоними жыйналган. Сый мамиле, сый мамиле. Улуу, кичүү. Улууга урмат, улууларды урматта. Улууларды урматташ керек. Жардам бер, жардам бер. Улууларга жардам бериш керек. Чачылган, жыйналган. Чачылган короо. Чачылган короону жыйнаш керек. Сый мамиле, сый мамиле жаса. Улууларга сый мамиле жасаш керек. Балдар, эсиңерге туткула. Экинчи жактын сылык түрү төмөндөгүдөй жасалат. Мүчөлөрдүн варианттарына көңүлүңөрдү бургула. Биз улууларга кайрылып сураганда, сиз кандай келдиңиз? Кандай турдуңуз? Кандай жаттыңыз дейбиз. Ал эми өтүнгөндө, суранганда, келиңиз, отуруңуз, ичиңиз, туруңуз, эс алыңыз деп кайрылабыз. Берилген сөз айкаштарын туура туташтыргыла. Ойлонуп, туура жазгыла. Эми, балдар, жазганыңарды текшерели. Демек, жакшы эс алыңыз. Төргө өтүңүз. Отургучка отуруңуз. Кош келиңиз. Тамак ичиңиз. Экинчи жактын мүчөлөрүнүн жасалуу жолуна көңүл бурдуңарбы, балдар? Азаматсыңар. Эми берилген сөздөр менен сүйлөм түзгүлө. Ал кандай сөздөр? Ал сөздөр келиңиз, отуруңуз, ичиңиз,
Туруңуз, эс алыңыз. Үлгүгө таянып жазгыла. Үлгүнү карагыла. Чоң эне, кош келиңиз. Чарчабай келдиңизби? Андан ары өзүңөр уланткыла. Эми балдар, окуу китебиңердин 56 бетиндеги 2 көнүгүүнү карагыла. Илия менен Наргизанын диалогуна көңүл буралы. Мени менен чогуу окугула. Саламатсыңбы, Илия? Сен бошсуңбу? Жүрү Зоя энеге барып, жардам берип келели. Жакшы, Наргиза. Зоя эне ооруп жатыптыр. Ооба, өзү чака да көтөрө албайт. Короосу да чачылып кетиптир. Саламатсызбы, Зоя эне? Сиз олтуруңуз. Эс алыңыз. Рахмат, балдарым. Жүрү анда, мен суу ташыйын. Сен короону шыпыр. Макул, Илия. Короону тазалап, Зоя энеге дарыканадан дары алып келип берели. Туура айтасың, Наргиза. Улууларга урмат көрсөтүп, сый мамиле жасашыбыз керек. Ооба, улууларга жардам бериш керек. Балдар, Наргиза менен Илиянын диалогу боюнча суроолорго жооп бергиле. Наргиза менен Илия эмне үчүн Зоя энеге барышты? Алар Зоя энеге кандай сылык сөздөрдү айтты? Эмне үчүн дарыканадан дары алып келишти? Наргиза эмне деди? Силер Наргиза менен Илиянын ордунда болсоңор, кандай кылат элеңер? Наргиза менен Илиянын диалогун дагы бир жолу өз алдынча окуп чыккыла. Жообуңарды салыштыргыла. Демек, Наргиза менен Илия Зоя энеге жардам берүүгө барышты. Зоя энеге отуруңуз, эс алыңыз деген сылык сөздөрдү айтты. Зоя эне ооруп калгандыгы үчүн балдар дары алып келишти. Улууларга урмат көрсөтүп, сый мамиле жасашыбыз керек, деди Наргиза. Мен Наргизанын жана Илиянын ордунда болгонумда. Балдар, бул суроого өз алдынча ойлонуп, жооп бергиле. Эми текстке таянып, туура же ката деп белгилегиле. Үлгүнү карагыла. Наргиза Зоя энеге барып келели деди. Туура. Зоя эне ооруган жок. Зоя эненин короосу чачылган. Наргиза суу ташыды. Илия короо шыпырды. Улууларга урмат кылыш керек. Жаздыңарбы, балдар? Эми жазганыңарды текшергиле. Зоя энеге барып келели деди. Туура. Зоя эне ооруган жок. Ката. Зоя эненин короосу чачылган. Туура, балдар? Туура.
Наргиза суу ташыды. Жок, ката. Анткени сууну Илья ташыды. Илья короо шыпырды. Ката. Короону ким шыпырды? Туура айтасыңар. Короону Наргиза шыпырды. Улууларга урмат кылыш керек. Туура. Албетте балдар. Улууларга урмат кылыш керек. Балдар, айткылачы, улууга урмат дегенди кандай түшүнөсүңөр? Демек, улууга урмат бул улууларга орун бошотуп берүү. Силер улууларга орун бошотосуңарбы? Дары алып келип берүү. Эгерде кимдир бирөө ооруп эшикке чыга албай жатса, анда дары алып келип беребиз. Суу ташып берүү. Силер да Ильяга окшоп ооругандарга суу ташып берсеңер болот. Сый мамиле. Сый мамиле жасоо. Улууларга сый мамиле жасагыла. Жакшы сөз айтуу. Дайыма жылуу, жакшы сөз айтуу керек. Жардам берүү. Келиңиз, алыңыз деп айтуу. Бул сөздөрдү силер дайыма эле колдонуп жүрөсүңөр. Кана балдар, сый сөздөрдү ким көп билет? Чоң ата, чоң эне, ата, апа. Келиңиз, отуруңуз. Ысык чай ичиңиз. Кана, дагы кандай сый сөздөрдү билесиңер? Азаматсыңар. Сен бүгүн улууларга кандай сылык сөздөрдү айттың? Ойлонуп, ооз-эки жооп бергиле. Эми өз алдынча иштегиле. Үйүңөргө коноктор келди. Конокторго сылык сөздөрдү айткыла. Үлгүгө таянгыла. Саламатсызбы чоң эне? Кандай келдиңиз? Төргө өтүңүз. Эс алыңыз. Өз алдынча жасаган ишиңерди мугалимиңерге жөнөтүп, сунуштарын эске алып, оңдоп, портфолиоңорго салып койгула. Сабакты жыйынтыктап жатып, балдар, эсиңерде болсо, сабактын башында бүгүнкү күнүңөрдү кантип өткөрөсүңөр деген суроого класстер түзгөнсүңөр. Толтурган класстериңер бүгүнкү темага байланыштуу болдубу? Башкача айтканда, бүгүн кимдерге сый сөздөрдү айтып, кимдерге жардам бердиңер? Демек, бүгүн сабакта сылык сөздөрдү туура колдонууга үйрөндүңөр. Улууга урмат деген эмне экендигин түшүндүңөр. Улуу адамдарга урмат, сый мамиле кылуу керек экендиги жөнүндө тыянак чыгардыңар. Бүгүнкү сабак боюнча өзүңөрдү смайликтердин жардамы менен баалагыла. Сабак түшүнүктүү болду десеңер, анда маанайы эң жакшы болгон смайликти тандагыла. Сабакта жакшы иштедим, суроолорго жооп бердим десеңер, экинчи смайликти. Ал эми сабак түшүнүксүз, кызыксыз болду десеңер, маанайы жок смайликти тандагыла. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, сөзсүз мугалимиңерге кайрылгыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады.
Көрүшкөнчө саламатта тургула.